Assalamu alaikum. Qandaysiz? Qanday? Qayerga jo'nadingiz? Mechitga? Mechitga? Aha. Irdag'animi? Qanday irdag'? Men mechitga irdag'ani boraman. Bilmayman, Omarlar o'shanta aytibdi. Тынарбеке азыр муфтияттын жаңы зданиясынын ачылышы боюнча ушул чыгармачыл жаш блогерлердин, ырчылардын ортосунда эл арасында ушундай сөздөр болуп атат. Сиз ошо пикириңиз кандай? Эми бул мындай болот атпай. Адам кече мен уктум интервьюлардын, Омар Инебистикин уктум, дагы бир жанагы Актандай экен ошондой бир жигитибиз бар, аныкын уктум, мына эмелерин окуп калдым да. Биз билбей барып алыптырбыз. Билип барсам эмне болуптур? Билбей барсам эмне? Мен душмандыкына барып туруп, эмне жаман кишиникине барып туруп. Матраевдер деген ковид учурунда мамлекетке жардам кылганда жакшы. Мен билгенде Матраевдердин канча ооруларды алып барып дарылатып келип атат. Учурунда биздин ошол мамлекеттин колунан келбей калган нерселерди ошолор жардам кылып ошол киши Кыргызстан канча салымын кошту. Мисалы үчүн мен билбей сүрөткөчү болуп, сүрөткөчү болсоң эмне болду? Мен билип сүрөткөчү албай жүрөм ошол киши менен. Аны жөн эле башкача кылып, мен мисалы үчүн ал кишини мен башкача баалайм. Кана мен жолукса мен кучакташып эле түшмөкмүн сүрөткө. Жөн эле бир башкача адам менен эметкен сонан биз мындай деп. Анан неме деген инебистигин окуп калдым. Жана Актан деген жигиттикин. Сен Райым Атраев менен сүрөткө түшсөң не дейт? Умурага жолдомо эле. Эми мындай бир акылга сыйбаган сөз да менимчечи. Эми элестет, ошол жактагылардын келип Матраевдер менен сүрөткө түшүп го керек болсо. Анан булар эле көрүп ошого жалдырап калмак беле. Мындай боло турган нерсени айтыш керек да. Эми менин кесиптештерим таарынбасын го. Мен кана жолукса, мен азыр чакырса, бүгүн жолуга мен бүгүн барып кол кармашып, учурашып, чай ичип, сүрөткө түшүп келмекмин мен. Андай инсан менен. Кыргызстанга кошкон салымдары мен жакшы билем. Мен көрүп жүргөн, мен угуп жүргөн жардамдары канча. Жаллап аттан канча адамдарды алып барып, операция кылдырып, башка кылып жардам кылып келди. Адамдын жакшылыгын унутпашыбыз керек. Анан отуруп алар, мен билбей калыпмын, андай кылып калыпмын. Мен билип туруп айтпайм, чакырса, азыр чакса азыр бармакмын. То есть мен ал кишиге болгон сый-урматым өтө жогору. Баалайм, сыйлайм, жакшы инсан, дагы басара белгилеп айтып кетем. Мен азыр чакырса, азыр барып сөткө түшүп сүйлөшүп отурганга даярмын. Бул да эмнете алган турбайбы, чайын ичип алган турбайбы, ар түрдүү сөздөр болушу мүмкүн. Мен интервью окугандарчы. Эмне десе ошо десин. Кааласа жакшы көргөндөр жакшы көрсүн, жаман көрсүн, жаман көрсүн. Мен просто ичимде, жүрөгүмдө болгон нерсени айттым. Мен бирөө антип, бирөө минтип жаман көрүп калат экен, тиги жакшы көрүп калат экен деген ой менен интервью бербейм. Мен ичимдеги сөзүмдү айтам. Мен ал кишинин жамандыгын көрө элекмин, жамандыгын угу элекмин. Кудайга шүгүр, жардам берип жүрөт элге. Кудайга шүгүр. Ошондой инсандарыбызга ишине ийгилик каалайм. Аман болсун. Ал эми жанагы ошол киши тууралуу өйдө төмөн сөз кылып аткан биздин ошол шөйшөдөгү жүргөн инилерибизге аман эле болсун дейм. Аман эле болсун. Андай инсандарды менимче баалашыбыз керек, эмгегин баалашыбыз керек. Мен сыйлайм, урматтайм. Мынакей мен башкалар жаман көрөт деп антип отурбайм. Ким кандай көрсө өзү көрсүн. Мен ал бирөөгө болгон сый-урматым мен бирөөнүн эмеси менен чектебейм, акыл менен чектебейм, бирөөнүн ою менен чектебейм. Сыйлайм, урматтайм. Билбей сүрөткө түшүп алып, айттым, да айтам. Азыр чакырса, азыр барып сүрөткө түшөм. Эмне болуптур? Ошол. Ишине ийгилик болсун, силердин да ишиңерге ийгилик. Аман болгула. Боранчо айке, биз азыр Тынарбекенин да пикирин уктук. Ал жакта баягы муфтияттын жаңы имаратынын ачылышында чыгармачыл инсандардын ортосунда азыр ушундай талкуу жараткан пикирлер болуп атат да, сүрөткө түшкөндүгү боюнчачы. Ошол боюнча сиздин пикирлериңиз кандай? Ким менен сүрөткө түшкөн? Райым Матраев менен сүрөткө түшкөндүгү боюнчачы. Биринчи ассаламу алейкум. Чыгармачыл инсандардын көз карашы эми алар саясатчы эмес да. Ошон үчүн өздөрүнүн оюн айтса керек. Бирок мен мындай, эгерде Райым маселеси болсо, мен мындай деп айтар элем да. Кыргыздын кыйын жигиттери бар. Мен өзү Райым менен учурашып да көрүлөкмүн, жолук да көрүлөкмүн. Сыртынан угуп жүрөм эл катары эле. Анан эми баягы мен чыгармачыл кесиптештериме салыштырмалуу
мен жолуксам сүрөткө түшүп коеюн дедим эле. Жолуга элекмин мен. Аякта кенде жолуга элекмин да. Анан мен мындай деп түшүндүрүп айтат элем да. Бир илгери басмачылардын учурунда башка улут өлкө келип туруп биздин баягы эгемендүүлүгүбүз үчүн мына майрам болот да эгемендүүлүк. Ошонусу алып өздөрүнө диктовать этип, өздөрүнүн баягы када салт, үрп адаты, маданиятын бизге түртүп атканда бизде басмачылар чыккан да. А басмачылар ким десе, ал ошо биздин эле патриот, кыргыздын када салтын сактап калыш керек, элин сактап калыш керек, дилин сактап калыш керек деп чыккан да. Анан ошол басмачыларды же кичине анча мынча ой жүгүртүп алган элдин арасынан чыккан тыңдарды ошолорду жок кылыш үчүн адегенде алар элди кайдыгер кылыштын жолун ойлоп табышкан. Кантип? Түн ичинде басмачы болуп кийинип келип, айылды талкалап өрттөп, анан эртеси күнү кайра айылдын арасына сөз кылган. Түндө баланчанын баласы басмачы келип, тигинин түкүнчөнүн баласы басмачы келип, өз элин келип өрттөп, мотуп кетти, интип кеттир деп туруп, элге басмачыларды жаман көрсөтө баштаган да. Анан өздөрүнүн туугандарын өздөрү жаман көрө баштаган. Ошон үчүн атасы баласын жашынып жаткан жерин айтып койгон учурлар болгон. Кайерде тамак алып барып туруп, мына ошол жерде жатат деп аркасына ичип барып көрсөтүп койгондор болгон. Себеби алар өздөрү келип түн ичинде өздөрүн өрттөп атат, өлтүрүп кетип атат деген да. Тигилер өздөрү ушундай саясат жүргүзгөн. Ошентип отуруп анан кийин элдер кайдыгер болуп калат да. Кайдыгер болгондон кийин анан элдин арасынан тың чыккандарга ушак чыгарып коет. Тетереке Тынар деген басмачы экен деп коет мисалчы. Анан элдер күжүң болуп карасаң, Тынар күндүз артист болуп жүрө берет экен, анан кечинде барып басмачы болуп туруп анан жаман көрө баштайт да. Ошентип жаман көрөт, анан бир күн элдин баары кайдыгер болуп, баягы өзүнө чыккан тың балдарды жаман көргөндө, анан бир күн өздөрү өлтүрүп коет дагы, өлтүрүп койсо эл минтип чыгат. Рас эле кылат ошону дейт. Ал ошону көрмөк дейт. Ал басмачы болчу. Түн ичинде келип туруп бизди өлтүрүп коюп, күндүз минтип жүргөн депчи. Ошо сыңарындай бизге мынакей Ырайымдын сүрөтүн алып чыгып алып, көрсөтүп, чурулдатып, муну жаман көрсөтүп атпайбы? Ошол сыяктуу эле биздин балдарды, тың чыккан балдарды өзүбүздүн ичинен сырттан келген душман өзүбүздүн ичибизди аралаштырып, элди кайдыгер көрсөтүп, жаман көрсөтүп коет да. А чындап карап көргөндө арабызда мынакей көп жигиттерибизди өзүбүздүн тың чыкмаларыбызды өзүбүз алып барып туруп, илгери анан кийин шаардын четине алар чыга алып барып анан аты коюп атпайбыз, өзүбүз. Ошол сыяктуу азыр дагы элдин арасынан тыңыраак чыккандарды өзүбүзгө душман көрсөтүш үчүн аракет кылышат. Ошондой эле бир жигиттердин бирөөсү деп эле мен билем, Ырайымдычы. Мисалы аны деле бизге жаман көрсөтүп атат да. Демек аны болбосо ал ошончолук эле жаман болсо, ошончолук акмак болсо анда аны бир чара көрмөк да туурабы? Буга чейин текшермек, көрмөк, иштер эмне болуп атат, же камап коймок эмне чап келип туурабы? Анан ар кимси келип эле камайм деп эле камабай калып атат. Демек, значит, анын ар жагында медалдын экинчи бети бар дегенде, ар жагында да башка немеси болуш керек. Менин түшүнүгүм боюнча да. Ошон үчүн же болбосо анда Ырайымга баары карыс болуш керек. Карысын бергенден кийин камашы мүмкүн дегендей болупчу. Ушундай жолдор бар да кыскасы. Кыскасы биздин өзүбүздүн арабыздан чыгып аткан, тың чыгып аткандарга бирөө жамандаса элечи, деп эле бакырып жата берип, анан кийин аны менен сүрөткө түшпөйт элем, аны менен минтпейт элем деп эле. Мына биз ким менен гана сүрөткө түшпөйбүз, артисттерчи. Биз кам менен да сүрөткө түшөбүз, бомуш менен да сүрөткө түшөбүз, баары менен сүрөткө түшөбүз. Аралашабыз, көрөбүз, билебиз. Анан мен ошону ошондой бир тың жигиттердин бири деп эле эсептейм да. Анан жолукса сүрөткө түшөм ошо. Рахмат. Сиз мындай улак сүйүүчү катары кече өзүңүз дагы күбө болсоңуз керек, бир аз учулуу окуялар болуп кетти. Ошо эки команданын тең балдарындагы команданын тарыхындагы аябай жакшы билесиз. Ошол боюнча пикирлериңиз кандай? Эми бул мындай, оюн ушундай. Оюнда адам утканды да билиш керек, утулганды да билиш керек. Кече бир аз тентек балдардын эмесине кирип, элдер бир аз туура эмес нерсе жасап койду. Мына кечинде көрдүңөр. Кайра ынтымак менен достуктун жигиттери жакшынакай болуп бир дасторкондо отуруп, тамак ичип, чай ичип, жакшынакай элге кайрылуу жасап атат. Жөн ошодо жүргөн провокаторлордун айынан ушул нерсе чыгып калды. Менимче өтө туура эмес болду. Ошол жерде мына өлкө башчыбыз отурат, ошол адамдарды көз килбестен, башка кылбастан бул кандай десем, бул бир чагымчылдардын бир нерсеси болуп калды окшойт. Ошон үчүн мен бул жерден баса айтып кетейин. Мисалы, Европада, билесиң өзүң, Реал Мадрид менен Барселона оюну канча жолу ойнотту. Эл классико деп. Биздин ынтымак менен достукту ошол биздин көкбөрүн эл классикалары деп койсо болот. Мына
элге жылда бүйүргүзүткан сонун оюн тартуулашат. Оюндан кайра колтукташып, чай ичип дос болуп жүрүшөт. Ошондой адамдардын ортосуна бүлүк салгысы келгендер, алар адашат. Ал туура эмес. Жөн эле эки жаат бөлүнүп, анан кече жолдо дагы бир балдарды кичине уруп опузалап неметип коюптур. Жок, андай болбош керек. Ал нерсе жакшылыкка алып барбайт. Мына оюн болду, Кудай буйрса булар эртеге эле дагы ойнойт, дагы бир майрам болсо. Ошондой майрамдын, ошондой жакшылык жишандын кадырын билишибиз керек. Ошол нерсени эмесин билип жашаганыбыз жакшы болот. Ошон үчүн мен айтат элем, ынтымак бололу, жакшылык болсун. Командаларга, жигиттерге баарына ийгилик. Эки команданын тең жигиттерин жакшы тааныйм. Аке деп жакшы учураштырат эки команданын тең балдары. Баары да мен менен жакын жигиттер. Ишиңерге ийгилик болсун балбандар. Эч качан баягындай провокацияга алдырып, бирөөнүн сөзүнө жетеленбегиле. Мен билем ал аранда жетелене турган жигиттер эмес. Эки командага тең ийгилик болсун. Кыргыз элибиз тынччылыкта, токчулукта, молчулукта жашайлы. Аманчылык болсун. Рахмат.